Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы факт KG маалымат порталынын көрүүчүлөрү. Кечээ Аларча мамлекеттик резиденциясында жогорку кеңештин жыйыны болуп өттү. Жыйында жогорку кеңештин төрагалыгына Талант Мамытов шайланды. Мамытов тактыга отурар замат эл менен бийликтин ортосундагы мамиле бекем болсун, жакындасын деген максатта мына ушул тосмону алып салууну сунуштады. Эми буга чейин бийлик менен элдин ортосундагы мамилени ушул тосмо гана тосуп турду беле. Же бул тосмону алып салуу менен эл менен бийлик кантип мамилеге жакын болот? Урматтуу жалпы көрүүчүлөр, биз шаар тургундарынан мына ушул суроо боюнча сурамжылоо жүргүзөбүз. Сиз дагы көрүп жаткан болсоңуз, ушул видеонун алдына өз пикириңизди калтырыңыз. Менин пикирим тура берген эле жакшы го. Себеп бу жерде ар кандай адам өтөт, ичип алган адамдар өтөт. Хулигандар болушу мүмкүн, бирдемкелерге тийишпеш үчүн тура бергени жакшы да. Эми эл алам десе, бул тосмого карабай эле кирип ала алат да. Эл деген эл да. Анан мурда негизи мен угушум боюнча илгери мурунку башкарууларда ачык эле турган экен да. Эл кирип өзүнүн оюн айтып, президентке кайрылып турган экен. Азыр деле кирем десе ачык эле болуш керек. Тияктан кирип бул ушул эле тосмо эмес го. Тосмодон башка азыр мына жаңы болуп аткан кайсы президент болбосун тилейбиз, адилеттүү президент келсе, элди любой убакта өзүнө эл менен элдин оюн ачык кирип айтканга уруксат берсе, ошол бул каша эмес го, бул турган тосмо эмес го. Ачык кирип эметип берсе, мүмкүнчүлүк түзүп берсе, ачык кирип. Ошол эл өзүнүн оюн ачык айтып, эл менен эл эмне десе, ошону аткарса, ошол адилеттүү падыша болот деп ойлойм да. Тосмону алса албаса разницасы жок, эч нерсе өзгөрбөйт. Баягы эле жүзөп жүргөн 120 депутат дагы деле жейт, ошолор эле эч өзгөрүү болбойт. Буну неге алыш керек? Тура бериш керек да бул. Бул эми не дегенде, эми защита да мындайча айткандачы. Эми келгенде бул жер сүрдүү болуш керек. Мен ойлойм ошондой депчи. Анан башкасын билбейм, алабыз десе бул жерде. Мен каршымын лично. Тосуп турган жакшы. Келген адам уруксат сурап кирген уважаемый адамдар отургандан кийин, уважаемый эмелер мындай тосмодо өтүп пропуска менен, даже пропускасы менен киргизиш керек. Анысыны билбейт экенмин, мен өзү негизи Баткенден келгем. Бизде Баткенде ачык эле. Бирок бул жерде эми борбор шаарыбыз бер болгондон кийин защита болуп турган дагы жакшы. Эл менен эмени күчөйтсө дагы жакшы болот бир жагдачы ачып коюп. Бирок анда через жагына беспредел болуп кетет. Туура эле, сөп деген зачем закрытый кылып? Эл менен чогуу понятно, элдер өзүнө кругозорный элдер бул жерге кирбейт. Сыйлайт законду, Кыргызстан конституциясын сыйлайт, уголовный кодексин сыйлайт. Между прочим, алып эле ташташ керек. Мен жеке пикирим да. Сөптүн ачык эле болуш керек. Зачем буларды камалып алат? Эмне камалгыда булар неме жерби? Мен оюм жеке пикирим. Алып эле ташташ керек. Кадимкидей эле бул жерге келип, бул жагдан өтүп кой, бул жага өтпөгүлө десе, өтпөй коёрут элдер. Түшүнүктүү немелер. Болсо административный штраф кылып койсун, бюджетке түшөт өткөндөр. Андан эчтек өзгөрбөйт. Ал тосмо ошолорго эле бир неме тоскоолдук болбосо, ошондон 12-жылы секиргенде өзү. Ташиев, Садырлар шеден эме кылып митинг уюштуруп, анан почему-то өздөрү жакта депутат болуп туруп, анан бияктан секиришпеди эле. Бизге бул баары жогу деле бизге эчтеке не решает. Бул ичиндегилер башын иштетип, жакшы иштесе эл үчүн, ошол керек бизге. Тосмонун баары жогу элге ни холодно, ни жарко. Суроону көтөрүп аткан Талант Мамытов спикер болмуш болгон. Тосмо азыр оңой, эң оңой саясий упай топтоо деп ойлойм. Анан кийин тосмону коюп, эл менен аракет кылып, элге кызмат кылабыз десе, азыр бийлик легитимсиз. Ошол бийликти легитимдүү кылып 20-декабрда шайлоо өткөзгөндүн ордуна айланайын, оңоюраак эле саясий топтоону койсолор боло. Койгулачы айланайын ушундайыңарды. Азыр эл нааразы болуп турган эл бул тосмону алып таштаса, ак үйдү дагы талкалап отурса, ошол керекпи? Андан көрө эмеге мыйзамдуу талаага келсек боло. Уят да, бири-бириңерге чапан кийгизип отурганыңар.
Эми биринчиден буларды алыш үчүн, буларды талкалаш үчүн дагы акча керек, башка керек. Жакшы жасалган эмени анан көнүп деле алганбыз. Анан эң негизгиси анан эле күндө эле кааласак бир 100 киши чогулуп алып туруп эле келип кайра эле бийликти оңой алабыз да, сындырып эле. Ошон үчүн мунаны мен ойлойм, муну алганын деле эч мындай кажети жок. Себеп дегенде бул болсо деле болбосо деле эч айырмасы жок экен. Баары бир баягы революция эл деген өзүнчө чечиле берет экен. Кааласа кирип кетет экен, каалабаса любой жерден кирет экен, каалабаса муну декоративный жасалган эме тура берсе мен туура эле болотпу деп ойлойм да. Мен ойлойм бул тосмодо деле эмес. Эл менен бийлик мына барып жолугуп атышат. Чогулуштарда, башка жактарда эл менен чогулган жерге барып. Ошон үчүн бу тосмону алып койсо эле ошондой болбой калабы. Тосмону алганда эмне бул жерден жолукмак беле. Барып эле дал ошол райондорго, эл жыйналган жерлерге барып туруп ошол жерден эл менен сүйлөшө берет. Бул жөн эле просто баягы туура политиканы алып кетиш эле деп ойлойм да мен. Керек да, анан кийин кече Оштого тиги Садыр Жапаров Ошко барып келиптир. Жана антип Оштогулар сүйлөп атат го, Садыр Жапаров келиптир. Тиги эчтеке бияктан эчтекесин чечпей, анан кийин тосмо негизи болбош керек да, алып салыш керек да. Бириккенден кийин 7 область бириккенден кийин алыш керек да, аны алып салыш керек. Тосмо болбош керек. Алабыз дегенден кийин алыш керек. Курчап эмне, бул эмне эмес да, ак үйдө бул свободный вход, свободный киши кирем деген киши мону тегеренип кире турган жерди таппайт, эшигин таппайт. Алып койгон эле туура. Свободный вход болгондон кийин биздики эркиндик болгондон кийин негизи биздики эркиндик эмес эме. Жанагы свободные же мы люди сейчас. Анан жалдырабай эле кирип чыгып туруш керек да. Муктаж болгондон кийин. Муктаж болуп сөздөр болгондон кийин, вопрос болгондон кийин кирип турганда анан монтип бекинип алып эмне кереги бар? Ачык болуп, тосмолор алынып, ачык болуш керек. Баары тең бекинип албай.